18 январ күнү Нарын шаарында Атамекен социалисттик партиясынын облустук конференциясы болуп өттү. Облустук конференцияга жаш саясатчылар Атамекен партиясынын төрага орун басары Наталья Никитенко, партиянын Бишкек шаары боюнча жаңы координатор болгон Улан Турдалиев, Ысык Көл облусу боюнча жаңы координатор Бакыт Рыспаев, Алмамбет Шыкмаматовдун ордуна Нарын облусу боюнча координатор болуп шайланган Эрлан Аскаров жана Атамекендин төрага орун басары экс-вице-спикер Асия Сасыкбаева катышты. Урматтуу атамекенчилер, ардактуу партиялаштар, Атамекен фракциясынын атынан, депутаттар атынан сиздерге ыраазычылык билдирем, чоң рахмат айтам. Урматтуу партиялаштар, мен сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Нарын жери абдан кооз, бийик жана нарындык туугандардын кошкон салымы Атамекен партиясы үчүн, Кыргызстан үчүн абдан зор. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу партиялаштар. Конференциянын күн тартибинде Кыргызстандагы бүгүнкү социалдык, экономикалык жана саясий кырдаал, андан келип чыккан партиянын иш-чаралары тууралуу маселелер каралды. Ошондой эле партиянын 20-мартта боло турган кезексиз 13-чү съездине делегаттар, партиянын облустук уюмунун жетекчи органдары шайланды. Партиянын Нарын облусу боюнча координатору Эрлан Аскаров 33 жашта. Ал студент кезинен Атамекендин мүчөсү, Нарын шаардык кеңешинин шайлоолоруна 3 жолу партиянын тизмесин жетектеп катышкан. 2 жолу жеңишке жетишип, шаардык кеңештин депутаты болгон. Акыркы шайлоодо 17 добуш жетпей калып, партия шаардык кеңешке өтпөй калган. Анын себеби барыбызга белгилүү. Акыркы шайлоолор абдан таза эмес өтүп, акчанын ролу абдан чоң болгон. Олигархтардын жана бийликтин партиялары добуштарды сатып алып, оппозициялык партияларга тоскоол болушкан. Чакырылгандар толугу менен катышып отурат ушул жерде. Анда конференциябызды баштоого кворум бар. Анда ачык деп жарыялайбыз. Облустук саясий кеңештин төрагасы болуп профессор Жолдошбек Сыдыков, облустук уюмдун төрагасы болуп Төрөбек Жунусов шайланды. Төрөбек Жунусов 38 жашта, 2007 жылдан бери партиянын мүчөсү. Бир жолу Нарын шаардык кеңешине Атамекенден депутат болуп шайланган. Мен сиздерге айрыкча ушул жерде отурган ар бир партиялашка чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Себеби канча жылдан бери туруктуу келатасыңар. Жашоонун жана саясаттын ар түрдүү азгырууларына карабай, өзгөрүү сунуштарына карабай туруктуу келатасыздар. Ушуңуздардан тайбаңыздар. Нарын облустук партиялык уюму Атамекен партиясынын жаңылануу жана жашаруу саясатынын реалдуу иш жүзүнө ашып жаткандыгын көргөздү. Башка партияларды көрүп атасыңар, кээ бирөө акча издеп барат, кээ бирөө башка нерсе издеп барат, бирок жөнөкөй карапайым атамекенчилердин баары Кыргызстандын улуу мурчунда. Ошол чындыкты ана мамлекеттин өнүгүшү үчүн айткан адамдар чогулган да. Ошон үчүн бүгүн сиздерди көрүп абдан кубанып атабыз. Бүгүнкү конференция биз мына баштадык. Буюрса коом талап кылган, бүгүнкү мезгил талап кылган жаңыланууга багыт алды. Партиянын жаңы лидерлери менен сиздердин араңыздардан, элдин арасынан жаш, курч, өзүбүздөй лидерлерди тандап, партияны жаңылашыбыз керек, жаңы жүздөрдү алып барышыбыз керек, жогору жакка деген лидерибиздин ой тилектери менен баштап атабыз. 13 январда партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев кезексиз курултай чакыруу указын чыгарар замат биринчилерден болуп, Нарын облусу Атамекендин ынтымагын, мобилдүүлүгүн далилдеди. Ал эми партиянын жаш лидерлери сырттан эмес, жаш кезинен Атамекенде мүчө болуп, партиянын баалуулуктары, принциптери кан жанына сиңип, алардын жашоо образына айланып калган чыныгы мекенчилдер. Атамекен жаңыланууга бет алды.